Бирок ошолордун арасында 12-14 жашка чейин балдардын арасында өтө жеңил формада жүктү. Жеңил формада. Жугуу жолдорунда айтып кетпейсизби? Азыр колоштор чыраштыруу кажети жок. Эми эки эле жол бар. Бири үчү аба аркылуу жугат. Мындай айтканда чүчкүргөндө, жөтөлгөндө, эгер жакын 1 метр аралыкта болсо ошондой. Анан кийин экинчи контактный деп коет. Мисалы биз кучакташып көрүшүп атабыз, салам беришип атабыз, жана башкалар болот. Экинчи жолу ошол. Жана мындай сотовый телефон же болбосо дагы башка предмет ошол булганган болсо, ошол шилекей менен же башка менен ошондон жулуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ошол эки эле жол бар. Контактный и воздушно-капельный. Пресс жыйын башталганга чейин дарыканаларга барып көрдүк да, бет кап тартыштыгы, анан антисептикалык каражаттардын тартыштыгы жаралып атат. Бул жаатта эмне иш алып барасыздар? Азыр маалымат уккан адам бүт аптекага аябай барып атышат да, мындай тыжаалатчылык менен. Бул жерде азыр сүйлөшүүлөр болду. Бизге центральный аппараттан азыр Бишкек шаарынан бет каптар жөнөтүлдү. Алар уже биз продажага чыга турган бет каптар келип атат. Биз аптекаларга коюлуп, алар сатууга чыгат. Андан сырткары жергиликтүү өзүбүздө немеде Бишкек шаарында күнүнө 50 миңге тиккен бет немелер болуп атат. Азыр бизде вирус ошол именно коронавирус бизде катталган үчүн республиканский штаб биринчи кезекте бизге толуккандуу ушу элге бет каптарды жеткирүү боюнча аптекаларга сатуу боюнча анын астында иштер аракеттер жүрүп жатат. Азыр биз чыккан бүгүн 1-2 сааттын ичинде келип калат. Кушбайке, сиздерге суроо берейин.